Дагы бир күлкү кечеси сапарын улап силер менен жолугуп атабыз. Мен сиздердин кол чабууну көрүп, балдарымдын ойноп атканын бул жактан карап отуруп, менин досторум эсиме түштү. Ушу сахнада далай жолу элге күлкү тартуулап жүргөн көп досторум арабызда жок азыр. Сахналаш досум ырыматтуулук Манас Бердибеков арабызда жок. Жакшы билесиздер, жаткан жери жайлуу болсун. Ырыматтуулук досум Жаныбек Шорпо арабызда жок. Ырыматтуулук Дөөлөт Мадымаев деген иним бар эле, арабызда жок. Жаткан жери жайлуу болсун. Ырыматтуулук эмес Жамбул бар, бирок азыр концертте жок. Бар, ал жүрөт ишерде ошол. Мен неге истедим? Себеби сахнада чогуу жүрүп, канча жыл сахнада күлкү тартуулап, бирге жүрүп, азыр муундун алмашып атканында, кудулдар муунун, жаш бир муундун агымдын сахнага кирип келгенде, ошол балдарымды эстеп турам, досторумду эстеп турам. Жакшы күндөр болду, жакшы сатиралар сунуштадык. Сахнада ойноп атканда кандай нерселер болот да, силер аны кээде билбей каласыңар. Көрүүчү ушундай экен деп көрө берет. Жана Манас досум менен ойногон бир интермедия бар. Манас молдо болуп ойногон. Эсиңерде болсо керек, жанагы арак ичип аткан ушундай бир сенка болчу. Ошондо бир бөтөлкө сууну алып чыгып ичип ойногон сатира эле. Сахнага сууну бөтөлкөгө куюп койгонду унутуп калган экен Абдулда. Бүтүн аракты көтөрүп чыгып кетип калыптыр да. Манас раматтуулук ошонун баарын ичиш керек да. 2000 адам карап отурат жалдырап. Сахнада Абдулда экөөбүз турабыз аракты карап, Манас молдонун кийимин кийип алып келип ойноп атат. Ана мен аракты көтөрүп келип, дос мурда иччи элек, ошону эстеп бир ичпейлиби десем, майли адамдарыман сурап көрөйүнчү деп, ары барып сүйлөп келип, майли дешти деди. Стаканга куюп берейин десем, биз өзүбүздүн пиалага ичебиз деп, чөнтөгүнөн пиаласын алып бердим, мен аракты толтуруп куюп бердим. Ушундай алып келгенде эле буру деген болуш керек да. Ырыматтуулук мени жалдырап карады дагы, ичпей койсо интермедия токтоп калат. Жанагыны ичип ирип, чистый экен а дейт. Андай реплика жок болчу а жерде. Анан көзү жалдырап бөтөлкөдө да бүт баарын ичиш керек да. Анан мен ичпейт элем өз жерде, мындай сенканда эмес, анан аракты түгөтүш керек болуп калды дагы. Манас мен дагы ичейинби десем, ошентчи дейт. Экөөбүз туруп бир бөтөлкө аракты закускасы жок ичип алдык. Аны элдер билген жок. Анан Манас намаз окуйм деп барып жатып уктап калды, ушундай интермедия. Чыгып алып, ырыматтуулук Абдулданы уруп жүрөт, кубалап жүрөт. Эртеси күнү бөтөлкөгө сууну куюп алып келип, мунаны алып чык деп карматып коюп, анан азыр эсиме түшөт, ушул керемет бир мындай талант болчу да. Мен балдарым ичинен азыр ошондой кудул чыкса дейм. Манас чукугандай сөз тапкан, эч ким оюна келбеген нерсени айткан ушундай жигит эле да. Уйкуну жакшы көрөт эле, качан барсам уктап аткан болот. Эрте менен барсам жатат, түштө барсам ошол жерде уктап атат, түштөн кийин барсам жатат. Манас уктагандан чарчабайсыңбы десем, чарчайм. Чарчаганда туруп, эс алып алып, анан кайра уктайм дейт. Ушундай кандайдыр бир өтө оригиналдуу эле да. Келиңиздер, күлкүнүн сапары уланып келе берет. Элдин ичинде таланттар, мына бүгүнкү сахнага чыгып аткан не деген керемет балдарыбыз бар. Буларды алып чыгып элге көрсөтүү керек кына. Ошол мына долбоорду мен ошого кайра баштадым. Бул жаңы муундун сахнага келиши. Булар азыр мындай, бул дорбол мындай кандайдыр бир колдоого муктаж. Бүгүн бир Эсен деген спонсор, демөөрчү деп коелук, залда отурат. Кайерде барбы Эсен, мен көрбөй атам. Болсо ордуңардан туруп койсоңор, мына жигит кол чаап койсоңуздар. Эсенге чоң рахмат.
ушундай бир күлкүнүн күйөрманы. Келиңиздер, келиңиздер. Чоң рахмат. Рахмат, рахмат. Рахмат, чоң рахмат. Туғандар, мен бұл записке екен десем, конверт екен. Рахмат, рахмат, чоң рахмат. Анан біз ушунча елді қаратып тұрып, бири-бирибизге акча берсек, кантип коррупция менен күрөшөбүз. Өзү кыргыздар ушундай элбиз коррупцияланышкан деп коет да. Себеби биз балдарды кичине кезинен эле ошо коррупцияга мындай тарбиялап койот экенбиз. Ушуну ташташ керек да. Ушуну ташташ керек. Балага 1 сом акча берип жүгүрүп тигин алып кел, анан 2 сом акча берип тигин алып кел дейбиз, ошол туура эмес. 4 жол барып келгенден кийин уже 1 сомго барып келбейт ал. Бирөө баласына музыка үйрөнгүндө аккордеон алып келип берип, ойно десе ойнобойт экен, 10 сом бериптир да, ойногон десе ойнойт, күндө кечке ойнойт, бир күн ойнобойт дейт. Ойнобойсуңбу десе, жок ойнобойм. Мен сага 10 сом берип атам го, ойнобойсуңбу деп атасы айтса, зато кошуна 20 сом берип атат, ойнобогон деп дейт. Коррупциядан болуп калат да. Келиңиздер, мен мына ушул долбоор жөнүндө айтып аттым эле. Бул долбоор колдоо көрсөтүп, өздөрү чоң иштер жасап жүргөн эне жолу деген бизде коомдук бирикме бар. Аябай чоң иштерди, дүйнөнү аялдар сактап турат, дүйнөнү сулуулук сактап турат деп чоң бул долбоорду өткөзгөн Сонумбу деген менин карындашым бар. Кайда отурасың? Туруп койчу, кол чабалар. Мына ушул бүгүнкү концертке келип отурушкан эне жолунун чоң рахмат. Сонумбу Кадырова деген менин карындашым бар. Рахмат, рахмат. Келиңиздер, мына ушул балдарды, долбоорду колдоп, ай сайын ушул залда сиздерге ушундай программаны тартуу кылып турайын деп атам. Эми көп суроолор түшөт. Сиз өзүңүз көбүрөөк сүйлөбөйсүзбү деп. Мен ушу аз эле сүйлөйүн деп атам. Кезекти балдарга өткөзүп берейин. Сахнаны ушуларга өткөзүп берейин деп атам. Себеби саясатчылар дагы үйрөнсүн. Сахнаны мен бошотуп бергендей, саясий аренаны дагы жаштарга бергенди бизден үйрөнсүн деп атам. Рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Келиңиздер, анда концертти дагы улайлык. Мен бирдемеге өкүнүп атам. Мен Мыскыл тамашаны ушул ар бир айдын долбоорун ушул залга которгондо, телефон чалып сурагандан 10 адам сураса, 9-у драм театр кайерде деп сурайсыңар да. Бул таң калыштуу. Ушул театрдын бул кайсы жерде турганын билбесек, бул өтө коркунучтуу нерсе. Себеби театр бул өтө улук нерсе, бийик нерсе. Бирок кыргыздар азыр бирдемени точно билет. Любой ресторандын адресин айтсаң, эч кимден сурабай таап барат. Шоның үчүн руханий бийиктикке жакыныраак болсоңор, ушул жерге келип ушундай колдоп турсаңар, сиздерге мындай күлкүлөрдү Кудай буйруса ай сайын жаңыртып берип турам.